Көргөзгө эмес да ошо. Көргөзгө эмесе болсо анда мыйзамсыз ал. Бул жерде мен фамилиям чызылып калыптыр, калгандар чызылган эмес. Катчылары Аманкан Бадырканович, Арман районуна кош келипсиз. Бүгүн менин суроом сизге бир жолу кайрылган билесиз. Ондо Жогорку Кеңештин депутаты элеңиз. Ошто президенттин өкүлү Ыйгарым Куромбек Айтыбаев эле. 2012-жылы 3-айда номер 34 токтом менен мага чек берилсин деп Кеңсай массивинен токтом чыккан да. Ошо токтом менен ошо чекти таба албай атам. Госрегистрге барсам сиздин атыңызда эч кандай эчтеке жок. Архитектура начальниге барсам сиздин атыңызда эчтеке жок деп ушул малга чейин жүргөм да. Сизге кайрылган эсиңизде болсо керек. Ошо азыр мен не жибей атам, чек алаттан чек берилди. Айыл өкмөт колдошуп жемек айтты. Токтомду жокко чыгарып берсең сага безошит беребиз деди. Бирок токтомду жокко чыгарыш үчүн сотко кайрылсам, бул полномочия только айыл өкмөт өздөрүнчө жокко чыгарса болот деп мага ответ кайтарды. Прокуратурага бардым. Канча жылдан бери жүгүрүп жүрөм, ошо анықталбай атат. Менин атымда токтом турат, просто чек табылбай атат атымдачы. Базада жок, даны время азыр. Жок, базада жок болсо анда аны караш керек ал маселени. Эмне болду эле госрегистр архитектура? Эмне маселе бул жерде? Колунда бул жаран токтому бар, бирок регистрациядан өткөн эмес. Кеңсай болгон үчүн кээ бирки токтоп калган учурларчы. Бул жак киши андан кийин жаңы чек берилип атканда ошол жактан алам деп аракет кылган, бирок бизден дагы келген, бизден каттоосу жок чыккан. Бирок айыл өкмөттүн списогунда Кеңсайдан чек алган деген списокто бар экен. Ошол жөнүндө айтып атасыз. Сурайт да. Эми списогуңарды карайсыз, мен айтпадымбы, бүгүнкү күндө Кеңсайды азыр жанагы инфраструктураны чечкенден кийин андан кийин баарыңардыкын карап беребиз мыйзам чегинде. Бүгүнкү күндө свет, жол пока ошол электроэнергиясы чечмейинче жерди бере албайбыз. Бирок биз Кеңсай массивин жерди берүүгө уруксатты алдык. Бирок биринчи ошо жол суу маселеси чечип туруп андан кийин бергиле деп атат. Аманга Батырканович, мен просто ошо мына токтоо боюнча чек аламы албайм, ошону билип алыш керек. Даны время сага чек жок да дайда. Базада чек жок болсо анда азыр сотко. Мен кайерден алам, кимдин кайрылам, ошону айтып койсоңуз мага. Токтомду кимден алдыңар эле? Токтомду айыл өкмөттөн алганмын. Эми айыл өкмөт алсаңыз анда азыр сотко бериңиз, ошо токтомду жыйынтыгын чыгарып. Сот жергиликтүү кеңеш өз алдынча токтомду жокко чыгарса болот да. Мен буга чейинки Жээнбеков колдошко барганмын. Барсам мен кийин жооп беришиме туура келет деп качырды. Токтомду жерин көргөзтүрүп алдыңар беле? Көргөзгө эмес да ошо. Көргөзгө эмесе болсо анда мыйзамсыз ал. Бул жерде мен фамилиям чызылып калыптыр, калгандар чызылган эмес. Токтомду. Кеңсай массиви боюнча токтомдун баары мыйзамсыз. Мен ачык эле айтайынчы, каалагандай алышкан, каалагандай беришкен. Мен ошону азыр даны время 4 балам бар, ошо үй салыш керек болот да, чек чыкпайт. Ошого азыр мен атам үйүндө жашап атам, ошону кандай кайка кайрылсам болот, ошону жооп берип койсоңуз. Мага эртең эмес бүрсү күнү эмеге келиңиз, акимге кириңиз. Карап көрөлү, айыл өкмөтү менен бирге карап көрөлү сиздин документиңизди. Бүрсү күнү. Саат канчага келсин? Түшкө чейин кабыл эртең бүрсү күнү. Пожалуйста, кириңиз. Эртең тиги айт. Бүрсү күнү саат 9-га келиңиз, кабыл алат аким. Туура. Экинчи суроом, мына айыл чарба министрине суроом бар да, азыркы айылда шарп оорусу көбөйүп кетти да. Азыр бардык үй бүлөдө малдар шарп болуп жайлоодон кайтып атат. Ошону бир күчтүүрөөк вакцина болсо, кандай бир көзөмөлгө алсаңар. Ветеринар. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катчылары. Бул азыр жаңы вакцина келди, 18.000 доза. Биз жергиликтүү ветеринардык ветврачтарга таркатып бердик. Мурда ооруп аткан оорун башка тип деп аныкталып, ошо жаңы типке жаңы вакцина мамлекет тарабынан сатылып берди. Азыр эмне жумуштар жүргүзүлүп атат? Азыр жаңы вакцина келди, Ашурга да келди да туурабы? Жана Пити компаниясына келди. Сатадин, Сатуа деген типтерге келди. Жаңы дары келди. Мурунку дарылар жыйынтыгын берген жок. Бул дарынын баарын мамлекет бекер сатып берди азыр. Азыр бекер, только гана услугага төлөйсүңөр, ошол жанагы мал башына ошол врачтын сайып бергенде. Пожалуйста, кайрылгыла дары боюнча. Сиз
Кыдырып көзөмөл кылбайсызбы? Сиз район ээси боласызбы? Ооба, райондук ветеринардык башкармалыктын башчысы Сулайман. Анда кыдырыңыз. Азыр айылды кыдырып чыгыңыз чекабатты полностью. Хорошо. Азыр кайрылыңыз ветеринар службага. Üçüncü mesele boyunca Çekevat Aylıkot'un Kızılavat ayılında keçinde bolgan iş bir үйдүн içinde koroda 4 koydu kutulgan it jep ketiptir. Anangi bir eşekti, torpoktu itler көбөйүп кетти да. It atallarga kayrılsak hazır Dani Veremia Poylada egin-tegin өскөнүнө байланыштуу жогорку жактарга кайрылган деп It atarga siz эмне кайрыласыз? Siz айыл өкмөтүнө калсаң, айыл өкмөтү заказ кылат аны. Өзүңөр билгенди кыла албайсыңар, it атарлар только гана жана лицензия бар гана кишилер аталат. Ал бирөөнү атып алса эмне болот? Аны айыл өкмөт бүтүрөт. Жыйынтыктабайлы, уктук го дейм.